Талас облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан өткөрүлгөн саптык кароо жаңы жыл майрамынын алкагында калктын коопсуздугун сактоо, кылмыштардын алдын алуу, зордук зомбулукка, укук бузууларга жол бербөө жана пиротехникалык каражаттарды колдонууда этият болууга чакыруу, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында уюштурулган. Саптык кароого тиешелүү кызматтар техникалары менен тартылган. Ушу жаңы жылды тосуу иш-чарасында жарандарыбыздын коопсуздугун сактоо боюнча жана ошондой эле укук бузуулардын, кылмыштуулуктун алдын алуу максатында саптык кароо өткөзүлдү. Саптык кароого катышкандар берде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен катышты, медицина кызматы катышты, электр тармагы кызматтары катышты жана ошондой эле биздин элдик кошун жарандарыбыздын коопсуздугун сактоо максатында өткөзүлүп атат. Бул кызматкерлердин бардыгы бүгүндөн баштап 2025 жылдын 2-январына чейин күчөтүлгөн тартипте кызмат алып барышат. Ошол кандайдыр бир бузуулардын алдын алуу боюнча. Саптык кароого тизилген кызматтар өздөрүнүн даярдыгын көрсөтүштү. Президенттин Талас областындагы кармыктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Руслан Жээнбеков майрам күндөрү жарандардын коопсуздугу баарынан маанилүү экендигин айтып, тиешелүү кызматтар даяр болушу керектигин эскертти. Ушул жаңы жылдык майрамыбызды баарыңыздардын алдыңыздарга коюлган милдеттерди так аткарып, коомдук тартипти камсыз кылууда ошондой эле атайын биздин инженерлик кызматтарыбыз, медициналык кызматтарыбыз өзүңүздөргө коюлган талаптарды, милдеттерди так аткарып, бир жакшы өткөрүп алууну тапшырабыз. Ошондой келе жаткан жаңы жылыбызда тынччылык болсун, атайын коомдук тартибибизде мындай өзгөчө кырдаалдар катталбасын. Бүгүндөн тартып 2-январга чейин күчөтүлгөн тартипте иш алып барууга жөнөтүлгөн кызматтарга атайын буйрук тааныштырылды. Жергиликтүү администрациялар жана өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте ар бир шаар райондук ички иштер бөлүмдөрүндө түнкү жөө кайгуулдар уюштурулсун. Жаңы жылдын алдында оюн зоок, эл көп чогулган жерлерде пиротехникалык шаармандарды колдонуу боюнча жана өрт коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча үгүт насаат иштерин жүргүзүү боюнча тиешелүү буйруктар чыгарылып, өздүк курамдар арасынын ичинде профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бул соода сатык түйүндөрдө, эл көп чогулган жайларда, баягы мечиттерде, жума намаздарда өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча, ошо менен биргеликте баягы оюн зооку, кафе, ресторандарда жана мектептерде жана балаты иш-чаралары жүргүзүлүп аткандыгына байланыштуу өрт коопсуздугун алдын алуу максатында жана пиротехникалык шаймандарын колдонууда профилактикалык иш-чаралар күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Жаңы жылга карата мындай саптык кароолор облустун Айтматов, Бакай Ата жана Манас райондорунда да өткөрүлдү. Нурузбек Шабдымек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.